эң көйгөйлүүлөрүн карап, ошондон кийин киши убантады да. Анткени Мисалы натыйжачы азыр результат. Ыдырыс мырза, мен ойлойм, мен эң ошол өзүмдүн округумда эң аз акча коротуп, эң аз жарнамаларды колдонуп, эң көп добуш алып келгеним бул мен ошо кылган жумушумдун жыйынтыгы деп ойлойм да. Ошондой эле иш алып бара беребиз. Жыйынтыктар эми абдан көп. Мен түшүнүп атам, көп эле журналисттер, көп эле ушул кызыктырган адамдар ушундай нерселер, ушундай суроону берет. Ыдырыс мырза. Бирок эми мен жооп бере албайм. Менин соц тармактарым ачык. Мен кылган жумуштарым, мен кылган жыйынтыктарым бүт ошол соц тармактарда көрсөтүлүп турат. Жок, санитардык тазалыкты көп көтөрдүңүз. Бирок ошону өзгөртүү үчүн мыйзамдык деңгээлде эмне болду азыр? Мисалы, буга чейинки чакырылышта отурдуңуз. Эми анда биз жаратылуу өзгөртүү көрбөдүк. Бир мыйзамдык, мисалы санэпидстанцияны жоюп салуу, же болбосо аны күчтөндүрүү дегендей. Азыр эми мындан бияка эмне кыласыз? Ыдырыс мырза, ал мыйзам долбоору тилекке каршы билинбей калган. Анткени биз акыркы күн кабыл алганбыз. Жаңы мыйзам долбоору кабыл алган. Тамак аштыгынын коопсуздугу боюнча. Эми ошол мыйзамды контролдоп иштеткенге аракет кылам. Анан кийин биз ушундай нерсеге көнүп турбуз, Ыдырыс мырза. Тилекке каршы да биз жакалап эле азыр кыл деп эле тура береткенбиз да. Негизинен мындай нерселер бат кылынбайт. Ушул нерселер могул мындай алып келгенде азыр биздин ошол систематически да шайлоону башка нукка бурганыбызга, мындайча айтканда, бир 8 жыл мага кетирдим да ошол нерсегечи. Анткени мен бир тыйын коротпой, бир кишини сатып албай, бир агитатор албай, бир кишини бир жакка сүйрөп барып сен мени угасың деп туруп агитация кылдыртпай ушул күнгө келип жеттим да. Бул деле өзүнчө бир жумуш да. Ошондой нерселер көп болот эми. Азыр жок, өзүм үчүн эмес, кечирип коюңуз. Өзүм үчүн эмес. Бул Кыргызстандын келечеги үчүн. Кыргызстанда мен өмүр бою жашабайм. Мен Кыргызстанды басып алган эмесмин. Менден кийинки да келечек муунубуз келатат. Ошолорго дагы ушундай нерселер калыш үчүн системаны бузуп, системаны талкалап, биз билгендей, буга чейин жогорку кеңештин депутаты же коррупционер, же бай, же байдын баласы болуп атышат, туурабы? Азыр мен силерге ачыгынан, айкынынан көрсөтүп берип атам. Эгер элиңерге эмгек кылсаңар, натыйжасы буга чейин мисалы Текебаевдер, мен саспай сизге интервью деле берем. Кечиресиз, менин суроомо жооп берип коесузбу? Сиз ошол мына өткөн 7-чакырылышта дагы депутат болдуңуз, ошол 7-чакырылышта мына менин жазган мыйзамдын натыйжасы моундай көрүп атат. Мен ушул ишим менен сыймыктанам деп кайсы мыйзам долбооруңузду же кайсы нерсени айта аласыз? Бар менен толук кандуу. Ошондой түшүнүктүү. Анда мисалы силер кызыктуу суроолорду кечирип болбосу, журналисттер, коллегалар. Мындайда сиз конкретно бир, мен сизге ырчып элем мындай конкретно бир ырымды айтып бергендейчи, могул ырды жакшы ырдайм мен депчи. Жок, өзүңүз белгилеген мыйзам. Мен сизге айтып атам. Мен бүт жерде толугуман мен соц тармактарыма кирип көрсөңөр болот, урматтуу коллегалар, журналисттер. Мен бүт жерге киргенге аракет кылам. Коррупцияга киргенге аракет кылам. Аракет кылбайм, килигишем. Жанакы немеде Кыргызстанда систематически туура эмес болуп аткан нерселерди оңдоого аракет кылам. Андан тышкары мыйзамдарды жазам. Андан тышкары мен кабинетке келген кишилерди кабыл алышым керек. Мен каттын обороту могу жогорку кеңеш боюнча эң көп кат оборот менин кабинетимде болот. Анан силерге кайсынысын айтайын? Жакшы, мисалы Эрлан мырза, мисалы жогорку кеңеш эми бекиди, келдиңиздер, иштеп атасыздар, сизге деле көрүнүп калса керек. Кимдерди курамы кандай депутаттардан турду? Буга чейинки депутат жогорку кеңеш эми баягы нотариус дагы ушул сыяктуу бир аттарга конду эле да. Азыркы депутаттык курамды кандай баалайсыз? Кандай депутаттар келди? Ошол жогору жакка бир сын айтып, ошондой эле депутаттар келди. Эркин айта турган адамдар барбы? Ошондой эле депутаттар келди. Сиздин сурооңузга жооп, ошондой эле. Менин көз карашым боюнча ошондой эле депутаттар келди. Өзүңүз ошо оюн эркин айта ала турган, мисалы сын пикирди дагы бийликке карата мындай ачык айта ала турган депутаттарга кирем деп ойлойсузбу? Бул чакырылышта. Бул суроо да кызыктай суроо болду, кечирим сурайм. Эми мындай да, эгер кемчилиги бар болсо айтам. Анан кемчилиги жок болсо, албетте ачык айтасың. Анан эмне жогорку кеңешке келип, анда эмне эле өкүл болуп жүрөсүңөр, ачык айта албасаң. Силер көнүп калган систематический нерселерге мен баш ийбейм, урматтуулар. Мага бул суроолоруңарды бербей болду. Эгер кааласаңар башка депутаттарга кармалып бергиле ал сурооңорду. Мисалы мен 4 жылдан бери таанысаңар, мындайча айтканда толугу менен алганда силер бир 10 жылдан бери таанысыңар дагы. Анан конкрет, мисалы конкреттүү суроо эмес да.
Силер мени биринчи жолу көрүп аткан жоксуңар да, сиздин берип аткан сурооңуз мисалы ачык айкын айта аласызбы деп. Мен ачык айкын айткан жокмун. Жок, чындыгында бул сазыв балык деп уже эле атка конуп атат да, балыктардын жалаң депутат болуш. Нома ТВ. Атыңыз ким? Жазгүл. А ким коет ошондой атка? Уже элде бар. Кайсы элде? Ошол эле журналисттердин блогун карасаңыз, сиз да айтып атпайсызбы, менин блогумду карагыла деп. Журналисттердин блогторун карап көрсөңүз. Кайсы конкретный журналисттин блогу? Азаттык Токожан. Карап көрсөңүз, уже ошол жактарда деле уже. Мындай да мисалы бияктан эжеке суроо берди, кандай депутаттар келди деп. Мен ачык айкын айттым, ошол эле депутаттар келди. Ошол эле деген кандай? Ошондой, сиз айтып аткандай. Кандай болуш керек? Сиз ошону айтып бербейсизби? Жок, мындай шашпай, төкпөй чачпай айтып берейинби? Анда 6-чы, 7-чи, 8-чи сазыв менин оюмча окшош депутаттар болот деп ойлойм. Ушундай толук кандуу болду ушул жолу? Эрлан мырза, бир уникалдуу көрүнүш болду да. Жооптон Бир качтыңыз. уникалдуу көрүнүш болду. Кыргызстандын шайлоо округдарында. Байке, азыр жооп берем. Дагы сурооңузду бериңиз, анда жооп берем. Жооптон качтыңыз. Ошо кандай деп ойлойсуз? Өзүңүздүн оюңуз. Ошондой деп атасыз. Ошондой деген менимче жооп эмес. Жок, сизге кандай конкреттүү түрдө кандай айтышым керек? Оюңузду. Мен Сизде сизге ошо баягы элдик депутат деп сизден оюңузду деп сизге жабалактап чуркап келгениңиздин себеби да ошол болуп атат да. Жок, мен сизге оюмду айтып атсам, Ошондой деп атасыз. Ошондой кандай? окшош болот деп атам мен. Акыркы сазывдар окшош эле болот. Айырмасы болбойт деп айтып атам. Сиз эгер конкреттүү түрдө бирөөнү жаманда же болбосо конкреттүү түрдө жаманда деген жок. жаманда деп айта турган Сиз болсо, менин анда айта сөзүмдү албайм кабыл мен айтыпчы. Анткени бул коллегиальный норма, мен жалгыз депутат эмесмин. Мен 90 депутат бар менден тышкары. Бирок мен сизге айтып атам. Ошол сурооңузга жооп берип атам менчи. Сиздин сурооңузга жооп берип атам, сиздин сурооңуз боюнча мен айтып атам. 7-чи чакырылышка эле окшош эле неме депутаттар келди окшойт деп ойлоп атам мен. Бул менин жеке оюм. Анан эгер сизге менин оюм жакпай атса анда кечирип коюңуз да. Кандай жооп берерин мен билбейм. Мүмкүн коллегалар бир суроо берип алып, чынында эле уникалдуу көрүнүш болду да. Мисалы үчүн кыргыз коому жердешчилик менен трибализмге нооруй тургандыгы жашыруун эмес да. Сиз бирден бир талапкер болдуңуз, өзүңүздүн туулган жериңизден эмес, башка бир аймакка барып талапкериңизди коюп утуп чыктыңыз да. Шайлоочуларды кайсы идея менен, кайсы платформа менен ынандыра алдым деп ойлойсуз, өзүңүздүн таанымалдуулугуңуздан башка? Бул эле менин эмгегим, эмгек кылсаңар. Мен ошонун башында эле айтып кеткен, дагы бир жолу кайталап кетейинби, силер жаңы кошулуп калдыңар. Биз мындайча айтканда, мен жана менин командам жаңы жетишүүгө жаңы нерсени жеңдик да, мындайча айтканда. Эми Кыргызстанда уул кыздардын мындайча айтканда жанакы Өзүңүздүн уул, өзүңүздүн жок, негизинен эле вообще эле мындай эл өкүлү болуш үчүн мен коррупционердин, байдын же болбосо өзүм бай болушум керек деген немени артка калтырдык. Мына гарантированно экинчи жолу калтырып берип атам. Мына биринчисинде мен өтүп кеткенде айтышкан, бул хайптын артынан өттү, анан мынтты, анан тигинтти, анан элге баягы таанымал болуп эле алда өтүп кетти деп. Мына экинчи жолу эми округга киргизишти. Ошол округтан да экинчи жолу биринчилик болуп алып келатам мен. 450 000 сом коротуп турмун мен. Бул толугунан агитациянын бүт нерсесине, бул агит материал жана бүт ошол күрөө-сүрөө баары кирет ал нерсегечи. Мына акчасы жок, урматтуу кыргыз элим. Мына акчасы жок, тааныш тунушу жок. Бир коррупционердин баласы эмесмин, бир байдын баласы эмесмин мен. Жөнөкөй кыргыздын жаранымын. Мына өтүп келип силерге интервью берип, жогорку эл өкүлүнүн катары силерге интервью берип атам, силер сурооңорду берип шайлоо алдында ошондой көрүнүштөр болду, жердешчилик, өз бала, өз проблемалар. Аягына чейин бүтүрүп коеюн азыр сөзүмдү. Мына эми силерде башка баягы орусча айтканда отмазка жок, урматтуу элим, уул кыздар Кыргызстандын. Эми мынакей жөнөкөй эле жаран, эч кандай коррупциясы жок, эч ким элин сатып албай эле, элин кыйнабай эле жогорку кеңешке келип ушинтип депутат боло алат. Эгер эмгегиңерди кылсаңар, албетте. Эмгек менен эле келесиңер. Эч кандай жана хайп, анан ушул сыяктуу нерселерге көп көңүл бурбагыла, ишенбегиле. Эмгек кылсаңар, элиңер эмгегиңерди көрөт дагы, анан кийин ушинтип эл өкүлү кылат.